Лондондогу Империал колледжиндеги изилдөөчүлөр дрон асманда учуп жүргөн учурда аны энергия менен камсыздоо мүмкүн экенин көрсөтүштү. Демек дрондордун курамындагы эң оор тетиги болгон батарейкасын алып салып, аны кыйла узакка учурууга мүмкүн болот. Бул эле эмес, изилдөөчүлөр бул технологияны медициналык импланттарды зарядтоого колдонсо болот. Булар учурда тери аркылуу өткөн провод менен зарядталат. Сынактан эми гана өтүп жатса да, Hyperloop аттуу саякаттоо стартапы сатуучусун тапты. Дубай 150 км аралыкта жайгашкан Абу-Дабиге чейин дээрлик добуштун ылдамдыгы менен жүрө турган транспорттук байланыштын курулушун эсептөөгө макул болду. Саатына 1000ден ашуун километр ылдамдык менен жүргөн луптун жардамы менен 150 километрди 12 мүнөттө өтүүгө болот. Технологиялык жагынан алганда келерки 5 жылда луп ишке кириши мүмкүн. Жумушкорношордо жетекчи сиздин Facebook барагыңызды карайт деп ойлодуңуз беле? Эмитен эле аны дурустап алып барууга аракет кылыңыз. Анткени келечекте жумушка Facebooktун өзүнөн туруп арыз берсеңиз болот. Facebook'та LinkedIn сыяктуу жумуштарды сунуштаган ап киргизилет. Андан иш тандап, арыз деген белгини бассаңыз, түз эле жартылай толтурулган формага алып барат. Көздүрмесеңиз эле жок. Бул сиздин күнөөңүз эмес. Анткени Мюнхендеги электроника көргөзмөсүндө Sup One Reloaded аттуу бул робот классикалык табышмакты 1 секундка жетпеген убакытта чечип койду. Роботту жасагандар маалыматты тескеген технологиядагы жылышты көрсөтүүнү көздөгөн.